Күчүнө кирген решенияны атайлап кармап атасың. Мага келелек ал решение. Эми мындай. Сага келелек болсо, решенияны издеп, каалаганын кылыр. Мэрди акимди поставлять этер. Азыр мен өзүм билгеним кыламын. Ош базарынын аймагындагы Берекет универсал кичи базарынын 200гө жакын соодагери митингге чыгышты. Сатуучулар базар жетекчилиги апрель айында өчүрүп кеткен электр энергиясын кайра кошуп берүү талабын коюшууда. Азыркы талабыбыз мындай. Бул законный түрүндө документация баары эле жакшы бүтүп келатат. Баары бүткөндөн кийин ушул экотек инспекция кол койбой жатыптыр. Мунун башында эмнеге кол койбой жатат? Болот Бегалиев деген ушул жердин директору ошол 2 саат 3 саат ошол жерге барып бывший директору. Ал киши 20 жыл бизден чогулткан акчасын кайсыл жакка чачышын билбей ошол өзүнүн кызыкчылыгы үчүн ошол акчаны ушул экотек инспекцияга берип жатат. Элдин көйгөйүн ойлогон жок алчы. Ош базарынын сатуучулары жарым жылдан бери базар жетекчиси Болотбек Бегалиев менен ортодогу конфликти чече албай келишет. Белгилүү болгондой, Берекет кичи базарынын соодагерлери жаңы салынган Берекет универсал соода борборуна кирүүдөн баш тартып жатышат. Анткени жаңы салынган имараттагы орундуктардын 1 чарчы метри $1000 жогору. Biz kançadan beri күтүп атканбыз. Мэрияда бизге 10 күндөн кийин эле болот деген мэрия Сурахматов өзү ушундай бир обещание берген. 10 күндөн кийин эле светиңер болот деп. 10 күн эмес, азыр 3 ай болуп кетти. Ушундай калпышы адамдардан тажаганыбыздан бүгүн мына эл чогулуп, канча бир жыл болоюн деп калды. Ошондон бери светибиз жок турабыз бу жердечи. Биздин светибиздин мояктагы Индира Абыласова фамилиясын билем. Ошол аял өзүнүн эмелери менен келип, элдери менен келип туруп, бир 40 адамдар менен келип, охранниктер менен келип, биздикин биякта талкалап, бу жерде турган рабочийлерибиздин колдорунан бери канжалатып, даже ушундай акыбалга кетирип, ушундай убакта келип туруп, талкалап туруп, бүт эмен трансформатордун баарын талкалап кеткен. Мэр өзү 25 сентябрда киргенде 10 күндө чечип берем деген. Токтосоңар эми ооба дей бербей. Коштоо ойлогончу. Токтосоңар 10 күндө чечип берем деген. 10 күндө мэр чече албаса бокча кем жүрбөйбү мэрде. Ошондой эле алар мындан 2 ай мурун Бишкек шаарынын мэри Азиз Туракматовдун 10 күндүн ичинде электр кубаты берилет деген убадасы аткарылбагандыгына нааразы болушууда. Мындан улам митингчилер кала башчынын келишин талап кылышты. Бирок анын ордуна вице-мэр Азиз Алымкулов, аппарат жетекчиси Балбак Түлөбаев жана Ленин районунун акими Токтосун Султанов, Бишкек башкы архитектурасынын жана мамлекеттик экотех инспекциясынын өкүлдөрү келип, маселени чечүүгө аракет кылышты. Сейчас мы на поводу у них пойдем. Завтра посадят, кто будет отвечать? Эки тарап бир пикирге келе албай көпкө бара тартышты. Мындан улам соодагерлер менен сүйлөшүүгө келген жетекчилер маселени өз алдынча чечүү үчүн митингчилер жайда тиккен боз үйдү көздөй жөнөштү. Бирок боз үйдөгү сүйлөшүүлөргө журналисттер киргизилген жок. Ошо боз үйдөн кабыл алышабы? Киріңіз, не киріңіз? Ана провокация кылбай нормально. Неге кирбейт журналисттер? Ачма. Пожалуйста, азыр чечилбей калат. Дээрлик серчелер бар, аз дагы кызык болуп кетет. Маселени боз үйдөн чечилбейт деп турабы. Элдин көйгөйүн чечип алчы, пожалуйста. Бирок маселе каралып жаткан убакта сыртта турган соодагерлердин бири көйгөй чечилип электр жарыгы берилбесе, өзүн өрттөп жиберерин да билдирди. Боз үй ичиндеги сүйлөшүүлөрдөн кийин Бишкек шаарынын вице-мэри буларга токтолду. Берекет болсо Бишкек главпроктура кайрылган. Бизге АПО юту бергиле, биз болсо өзүбүз электр энергияны тартып келебиз депчи. Ошол боюнча Бишкек главпроктура мэрия тараптан баардык иштер бүткөн, жасалып бүткөн. Бирок биякта соттун, райондук соттун чечими бар экен. Ошол биз мэрия чыгарган АПО ютуларды токтотуу негизинде да токтотуу үчүн. Ошол токтотуу жүрдү азыр. Эми булар болсо вышестоящий инстанциядан бар да Бишкек шаардык сот. Ошол Бишкек шаардын сотунун чечимин күтүш керек. Биз азыр түшүндүрүү иштер жүргүздүк. Булар түшүндү, сиздер көрүп турдуңуз. Эми азыр Бишкек шаарынын сотунун чечимин күтөбүз. Жыйынтыгында көтөрүлгөн көйгөйлөр чечилбей эле белгисиз бойдон калды. Ал эми электр жарыгын кыркып кеткен экотех инспекциянын өкүлү сүйлөшүүлөрдөн качып чыгып кетүүгө камында. Эми сизге суроолор жаралып атпайбы ага? Эми биз жооптон качты деп эле берип коебуз.
Шаар бийлиги соодагерлердин көйгөйүн оң жагына чечип берүүгө убада кылды. Эгер маселе чечилбесе, сатуучулар ак үйгө чейин жөө жүрүш кылып, президентке кайрылуу жолдой тургандыгын айтышты. Учурда бул жайда миңден ашык адам оор шартта жан багууга аргасыз. Эскерте кетсек, Берекет Универсал кичи базарын жаап, ал жерге соода комплексин куруу пландалууда. Буга каршы болгон соодагерлер жыл башынан бери эле митингге чыгып, мамлекеттик органдарга кайрылып келишет. Тазагүл Эмилбекова, Алтынбек Саакиев, Нью ТВ.